Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттиги президент Садыр Жапаровдун жеке колдоосу менен 2025-жылы чыгарылган Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү 2 жаңы кызматтык унаалуу болду. Кызматтык унааларды агенттиктин жааматына бүгүн президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов тапшырды. Алагөзовдун айтымында кабар агенттиги бай тарыхы бар, көп жылдан бери мамлекеттик саясатты коомчулукка жеткирүүдө маанилүү ролду ойноп келе жаткан маалымат каражаты. Расмий маалыматтар коңшу мамлекеттер менен болгон дипломатиялык алакалар же башка өлкөлөрдө болуп жаткан окуялар боюнча маалымат алууда биринчи кезекте расмий булактарга, анын ичинде мамлекеттик маалымат агенттиктерине таянышат. Бул жагынан алганда кабар агенттиги мамлекеттик позициясын коомчулукка так жеткирүүдө негизги милдетти аткарып келет, деди Алагөзов. Өз кезегинде кабар маалымат агенттигинин директору Медербек Шереметалиев кызматтык унаалар үчүн ыраазычылыгын билдирип, бул колдоо агенттиктин сапаттуу иш алып барышына, маалыматты коомчулукка ыкчам жана туура жеткирүүгө шарт түзөөрүн белгиледи. Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин эмгек жааматы президент Садыр Жапаровка мындай колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирет, деди Медер Шереметалиев.